20-ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Бишкекте аялды өлөрчү сабоого шектирген киши кармалды. 9-ноябрь түнү Бишкектеги Кахов жана Үч терек көчөлөрүнүн кесилишинде аялдын сөөгү табылган. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга бул жөнүндө маалымат түнкү саат 3-төрдө келип түшкөн. Факты боюнча адам өлүмүнө алып келген саламаттыкка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы 38 жаштагы аял маанилүү органдарына келтирилген жаракаттардан улам каза болгонун көрсөткөн. 33 жаштагы шектүү кармалып, ТИЗО 1-ге 2 айга камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. УКМК жетекчилигине кол салууну пландаган Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. 16-ноябрда УКМК кызматкери Жалал Абад облусунун Токтогул районунда маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Руслан Дүйшеевди кармашты. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, издөөдө жүргөн Дүйшеев УКМКнын жетекчилигине кол салууну пландаган. УКМКдан ал Ысык көл облусундагы Боз Тери айылынын мурдагы смотрящий экени жана кылмыш чөйрөсүндө Рус Койон же Руслан Бостеринский деген ысым менен белгилүү экенин билдиришти. Мындан тышкары Дүйшеев буга чейин бир канча жолу оор кылмыштар, талап тоноо жана адам өлтүрүү үчүн соттолгону кабарланды. Ал уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана анын ишине катышуу айыбы менен УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Султанбеков Орунбековдун добуш сатып алуу боюнча айткандарына жооп берди. Социал-демократтар партиясынын тергөө абагындагы лидери Темирлан Султанбеков президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековдун добуш сатып алуу тууралуу айткандарына жооп берди. Эч кандай далилсиз камакта отурганын айтып, муну саясий куугунтук катары сыпаттады. 2021-жылдын апрелинде бир катар партиялар добуш сатып алуу айыбы менен шайлоодон четтетилген. Арасында Эмгек, Ак Бата, НДПК болгон. Айтмакчы, НДПКнын лидеринин бири Кубанычбек Кунгантиев болгон. Дамира Ниязалиевадан тышкары Шайлообек Атазов, Абдурахман Хаджи Муртазалиев жана дагы башка көптөгөн адамдар шайлоодон четтетилген. Силер алардын баарын фактылар менен кармагансыңар, бирок бирин дагы түрмөдө кармаган эмессиңер, деди Султанбеков. Ал Ирина Карамушкина Чулпунбаевге 15 000 сом берген деген имиштин негизинде гана айып тагылганын белгиледи. Орунбеков Facebook барагында Атамбаевдин партиясы буга чейин шаардык кеңешке өтүп, улуу жогорку кеңеште депутат экенин белгилеп, партияны өткөрбөй коюуга кызыктар эмес экенин айткан. Ал партияны четтетүүгө добуш сатып алуу фактысы негиз болгонун кошумчалаган. Аза кызматын көрсөтүү агенттигин Адилет Билимбек уулу жетектейт. Тиешелүү буйрукка Бишкек шаарынын мэрия Айбек Жунушалиев кол койду. Билимбек уулу мурда Аларча резиденциясында директор болгон. Үстүбүздөгү жылдын майынан тарта Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасын жетектеген. Жыл башында аза кызматын көрсөтүү агенттигинде текшерүү жүрүп, жемкордук, кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу жана тааныш билиштик менен ишке орноштуруу учурлары аныкталган. Жетекчиси Төрөхан Жунусбеков кызматтан алынып, ордуна Улан Дүйшөнов келген. Анын эмнеге иштен кеткени азырынча белгисиз. Парламент репрессия курмандыктарын актоо тууралуу долбоорун кабыл алды. Парламент 20-ноябрдагы жыйынында саясий жана диний ишеними үчүн 1918-1953 жылдардагы репрессияларда жабыркаган жарандарды реабилитациялоо тууралуу мыйзам долбоорунун макулдашылган версиясын кабыл алды. Жогорку кеңеш бул документти 27-июнда эле 3-окууда кабыл алган, бирок сентябрдын башында президент мыйзам долбоорун кайра артка кайтарган. Биз бул мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алганыбызды баарыңар жакшы билесиңер. Каржы министрлиги менен бир пикирге келе алган эмеспиз. Азыр башкы прокуратура жана Каржы министрлиги менен документти макулдаштык, деди долбоордун авторлорунун бири Жанар Акаев. Садыр Жапаров мыйзам долбоорун парламентте кайтарганда документте саясий репрессиялардын курмандыктарын актоо боюнча комиссия түзүү каралганын айткан. Ал мыйзам долбоорунда кошумча чыгым талап кылбастыгы жазылганы менен комиссиянын ишине акча керек болоорун белгилеген. Конституцияга ылайык жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабыла турган чыгымдарды көбөйтүү каралган мыйзам долбоорунун минкап каржы булагын аныктагандан кийин гана кабыл алат, деген президент. Садыр Жапаров Каржы министрлигине шилтеме кылып, мыйзамда акталган адамдардын жакындары менен балдарына ай сайын мамлекеттик кепилдик төлөмдөрдү төлөө каралганын белгилеген. Маалыматка ылайык, бул үчүн жылына кошумча 345 миллион сомдон ашык талап кылынышы мүмкүн. Анткени мыйзам долбоордо репрессияланган кыргызстандыктардын саны 18 000ге чейин жетет. Каржы министрлиги 2025-2026 жылдарга бекитилген республикалык бюджетте репрессияланган жарандардын жакындары
жарандарына кепилдик төлөмдөрдү төлөө үчүн каражат каралбаганын билдирген. Документтин макулдашылган версиясында комиссиянын жана изилдөөчүлөрдүн ишине каражат бюджеттен эмес, парламент төрагасынын резервдик фондунан жана демөөрчүлөрдүн эсебинен бөлүнөрү жазылган. Мыйзам долбоору саясий, диний ишенимдерди, ошондой эле социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укуктары жана кепилдиктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Түрдүү булактарга ылайык өзгөчө 1937-1938 жылдары күчөгөн репрессиялар учурунда Кыргызстанда 20 миңден 40 миңге чейин киши атылган.